мисалы Хабиб деле 29-0 мушташты айтып атпайбы? Эң сложный это токтоткон депчи. Бизнесте дагы эң сложный момент келгенде токтото билиш керек да. Болду, бизде монча 10.000 кишиге талап бар, биз бирок ошонун мончасын эле алып барабыз, ушуну сапаттуураак кылып алып барабыз, ушуну жакшы кылып алып барабыз деген ушундай эле бир план коюлган да. Ошон үчүн биз ойлоп атам, пока что эми кээ бир жерде күйгөндөр болду, бирок анчалык минуска кетип, компаниялар бар, мен айтып коеюн. 1 миллион долларда минус жасап жүргөн компаниялар бар. 600 000 долларга, 700 000 долларга күйгөн компаниялар бар. Кандай кылган? Монополия кылган дагы, мисалы, сиз компаниясызда умурасыз. Сиз барасыз дагы полный билетти сентябрдан баштап февральга чейин тыгынып баарын сатып алат билеттичи. Башка компаниялар калтырбайт. Башка компаниялар бербейт. Өзү алып алат. Ушундай монополия 3-4 компаниялар бар, бардыгын базып алат, бүттүгүн полный. Муну жерден. Анан кийин кээде мындай болуп калган. Былтыр мисалы кышында адам көп болуп калган. Эмдиги жылда ошондой болот деп ойлогондагы бул ошодон 2 эсе билет көп алып алган да. Гостиницаларды бурон кылгандагы анан кийин попал. Анан ошо акчаны чыгарам айтпайм. 500 000 доллар, 300 000 доллар, 100 000 доллар деген бул мындай эле. Мен алдын билем, алды 1 миллион доллар менен минуста жүргөндөр бар. Ошону чыгара албай, банкрот болуп, мындай кылып, тигиндей кылып, билеттерди самолет менен күйгөндөрдү көрдүк го. Самолетто 120 адам, 160 адам уча турган болсо, ичинде 40 эле адам учуп калгандарын көрдүк.